Assalamu алейкум достор. Азыр гана интернеттен бир видеону көрүп ушунчалык ачуум келип, нерв болуп, өзүмө келе албай олтурам. Балким келер кечке карантинде үйдө олтура берип булугуп, нерв боло баштаганымбы, балким алдын мындай видеолорго көңүл бурбачымынбы. Өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек, акыркы учурда ушинтип видео аркылуу кайрылгандар аябай көбөйүп калды. Кыргызстандын эле жараны, Кыргызстанда эле жашаган адамдар Кыргызстанга нааразычылыгын билдире баштады. Кыргыздар силер мырксыңар, кыргыздар силер артта калып кеткенсиңер, кыргыздар силер деревнясыңар дегендер аябай көбөйүп калды. Буларды закон түрүндө жазасын бериш керек деп ойлойм. Буларга штраф салыштын деле кереги жок деп ойлойм. Если штраф салсаң, акчасы бар болсо берип туруп оңой кутулуп кетип калат. А булар туп алып барып камаш керек. Камаганда ошондо гана ошол жерде олтуруп алып, сүйлөгөн сөзү үчүн, кылган күнөөсү үчүн ойлонуп өкүнөт деп ойлойм. Ошондо гана ошол жактан адам болуп чыгат деп ойлойм мындай адамдардычы. Анан азыркы көргөн видеодогу кыздын бир сөзүнө аябай маани буруп калдым, көңүл буруп калдым. Ал кыз биздин укук коргоо кызматкеринин башына кол менен бир чабып, баран деди, не деди, өзүнүн нааразычылыгын билдирип атат ал кызчы. Бул милиционер мага келип алып, неге кыргызча сүйлөйт дейт. Ошого эч түшүнбөдүм да. Биз Кыргызстанда жашаганда эмне, кайсы тилде сүйлөшүбүз керек башка? Кебетес ал кыздыкы оруско окшой эле чип кыргыз эле болуп көрүнүп турат. Кебетесичи ал кыздын. Хоть ал жерде башка адам болсо деле, кебетеси негр болуп турса деле, барып биздин милиционерлер барып кыргызча сүйлөгөнүн укугу бар. Себеп дегенде ал Кыргызстанда жүрөт. Кыргызстанда жүрөбүз, Кыргызстанда жашайбыз биз. Туурабы достор? Бирок мен ойлойм да, ушуга бирден бир өзүбүздүн чоң күнөөбүз бар да. Себеп дегенде азыр баарыбыз эле орусча сүйлөшүп калдык. Баары кыргыздар туруп алып бири-бири менен орусча сүйлөшөт. Анан эми кээ-биркилерин түшүнсөң болот, көпчүлүгү кичинекейинен бери орус класста окуп, шаарда чоңоюшуп, орусча сүйлөп калышкан, аларды туура түшүнсөң болот. Орусча конечно, баарыбыз билишибиз керек, бул өзүбүз үчүн керек да. Орусча билгиле, англисче билгиле, айга учушту билгиле, үйрөнгүлө. Бунун зыяны жок да. Ошондуктан достор, могу кыргызча сүйлөгөндөн уялган адамдарга айткым келди көп сөздүчү. Кече эле орусчаны үйрөнүп алып, анан кыргызча не знаю там деп кыргызча сүйлөгөндөн уялган адамдар бар. Действительно, өзүңүздөр деле билсеңиз керек, андай адамдардырчы. Алдыңыздардан жолугуп деле жүрсө керек. Ошондой адамдарга кайрылгым келди. Кеңиздер достор, биз кыргызбыз го. Кыргызча башка улуттарга кыргыз тилин үйрөткөн аракет кылбайлыбы колдон келишинче. Эгер сиздер чет мамлекетке барып калсаңыздар, мен Россияга часто барып турам, Россияга барып бир орус менен таанышсам, орус айтат да, сен казаксыңбы, бурятсыңбы, тувинсиңби, кимсиң деп менден сурайт да. Мен кыргызмын деп аларга айтам. Биз казактар менен, башка улуттар менен адам баласы болгондон кийин бири-бирибизге окшош боло беребиз да. Ал биздин эмнебиз менен алар менен өзгөчөлөнөбүз, биздин тилибиз менен өзгөчөлөнөбүз да аларданчы. Биздин эң чоң байлыгыбыз бул тил да, кыргыз тили. Ошондуктан кыргызча сүйлөшкөндөн уялбайлы достор, кыргызча сүйлөйлү колдон келишинче. Калп эле орусча боло бербейли достор. Анан кийин калп эле 2 күнгө Европага барып келип алып, Америкага барып келип алып, чет өлкөгө барып келип алып, ой Кыргызстан артта калып кеткен, анан Кыргызстан ушундай деп. Ошондой эле токтотулачы достор. Өзгөчөлөнө берген адамдар түшүнбөйм дейчи. Ошентип өзгөчөлөнө бербегилечи суранычы. Чет өлкөгө барып келип алып, ой биздин кыргыздар ушундай артта калып кеткен, биздин Кыргызстан ушундай. Жаман дейсең, жаман болуп кете берет да биздин любой нерсечи. Зачем ушундай лишний раз негатив сөздөрдү, лишний раз негатив видеолордун азыр акыркы учурда бир да жакшы паблик көрбөй калдым. Бар жок страница прикол көрсөткөн страничкага кирсең деле жаман новостилерди көрсөтүп калды. Новостиден бир да жакшы новости көрбөй калдым акыркы учурдачы. Баары эле жаман. Жакшы нерселерди көрсөтүп баштабайлы достор, элге үлгү болуп, элге бир нерселерди көрсөтө баштабайлы, бир нерсени ойлоп таба коюп, тренировка кылып, бир нерсени окуп, мындай кылбайлы достор, тигиндей кылбайлы деп акылдуу боло баштабайлы достор. Просто мен эле лишний раз акылдуу болгум келген жок, просто ушундай күйүп кетесиң да кээде олтурупчу. Ошондуктан достор, көп сүйлөп койсом кечирим сурайм. Баары жакшы болот. Жаман адамдан алыс бололу, жакшыга жакын бололу. Если жаман адамдарды көп көрсөңөр, ошолорго жакшы насаат айтып, жакшы жолго тарткан аракет кылалы. Намаз окуйлу достор.
иншаллах баары жакшы болот, Кудай буйруса.